Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз ушул жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өтүүчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну тууралуу биз азыр алдыда кенен маек курмакчыбыз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Нарымбаева Клара Карыбаевна, Ысык Ата райондук маданият бөлүмүнүн башчысы. Клара Карыбаевна, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келе жаткан баарыбызды ушул дүйнөнү жаңыртып, дүңгүрөтүп аткан ушу көчмөндөр оюнунун жакындап келаткан күндөрү менен сиздерди жана жалпы кыргыз элин куттуктап кетмекчимин. Эң башкысы ушул учурда биздин Сары Өзөн жергеси бул оюндарга даярдыктар кандай болуп атат? Абдан жакшы суроо экен. Бул ушул 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Чүй облусу жалпы Сары Өзөн өрөөнү мыкты даярдыкта даярдандык. Кудай буюрса, мынакей 23 августтан баштап баягы биримдик кербени улуттук жөө жүрүшү башталды. Бул башталыш биринчи бизде Панфилов районунан 23 августтан баштап баягы атчандар болгондо баягы баатырлар деп коет эмеспи, кербендерди коштоп жүргөн. Ошолор жолдо келатат. Бүгүн биз Ысык Ата районунда тосуп алып, жакшынакай кылып узаттык Чүй районуна. Булар биздин жөө кербендерибиз, ат жүрүшүбүз ал 26 августта Кемин районуна токтоп, андан ары касиеттүү Ысык көлүбүзгө киришет. Кандай өттү ушул биз айтып аткан кербен? Жалпы жүрүшү кандай болду? Бул кербен биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөн мурдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан салыштырмалуу өзгөчөлүгү ушул кербендин жүрүшү ар бир ушул айыл аймактан чыгып атканы элди мына патриоттук сезимге үндөгөндөй сезилди. Себеп дегенде атчандар улуттук кийимдер менен өздөрүнүн баягы көкөрдөгү сууларын алып жүргөнүн көргөндө көргөн адамдын жүрөгү титирей тургандай бир патриоттук сезимдер калгандай сезилди. Бизге баардык элдер жылуу сезим менен кабыл алышты. Аны дагы баягы эфирден, инстаграмдан, соц тармактын баардыгында чагылдырылып жатат. Бүт элдердин баягы ушул өзгөчөлүгүн баса белгилеген ушул жөө жүрүш болуп атат. Көчмөндөрдү даңазалап аткандыгыбыз бааланды. Ысык Ата районунда сиздер кандай ошол кербенге катышчу азаматтарыбызды, уул кыздарыбызды, ата энелерибизди тандадыңыздар? Кандай жүрдү? Кимдер катышты? Бул жерде Ысык Ата району менен айтып кетсем, баягы жободо белгиленгендей эле биз жобонун негизинде так аткардык. 5 ошол биримдик кербенинин атчандарын даярдадык. Ал жакта дагы суу сакчысы бар, баатырыбыз бар, анын арасында өнөрпоз адамдарыбыз бар. Ошентип биз 5 адамды 5 аты менен жакшынакай камдадык. Сынак жүрүп арасынан тандасаңыздар келби? Албетте, сынак бүт кандай сынак болбосун бүт тандоо турунан өтүп, мыктылардын мыктысы тандалып кетти. Демек ушул кербендегилердин баары чогулуп, демек Кеминде Сары Өзөн Чүйдүн акыркы ысык көлдү көздөй касиеттүү узатуу иш-чарасы жөнөткөн да. Ооба. Ошол жакта өтөт, андан ары балыкчыга барып, бүт 40 райондон келаткан жөө жүрүш ошол жерде чогулушуп, андан ары кырчынга киришет. Графиктин негизинде. Мен дагы соц тармактардан көрүп, биздин баягы мекенчилдигибизди ойготуп, биздин баягы каада салтыбызды, кыргыз экенибизди суктандырып, сыймыктандырган бир сезимдерди пайда кылат экен да. Карапайым элдер ушуну айтып атса керек. Ооба, албетте. Карапайым элдердин ою дагы мындайды көргөн эмеспиз да. Дүйнөлүк көчмөндөр өтүп атат деп айтып калчубуз. Ана баягы мүмкүнчүлүгү барлар гана катышып, мүмкүнчүлүгү жоктор кала берчү да. Бул жерде ар бир райондо өтүп аткандыгына байланыштуу ар бир район, айыл аймактын элдери да кызыктар десеңиз, кандай баардыгы аябай сүйүнүп атабыз да. Ушундай бүгүн бизде узап атканда биз аябай сыймыктандык, баатырларыбыз кетип баратат деп абдан жакшы узатып алдык. Ал узатууда дагы жөн эле кеткен жок. Биз аларга кыргыздын улуттук каада салтын көргөздүк, кол өнөрчүлөр өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөздү. Андан тышкары маданият кызматкерлери тарабынан абдан чоң концерттик маанайда жакшынакай сапарга узаттык. Ал жерде сөзсүз түрдө районубуздун акими Алмазбек Рахманкулович өзү баш болгон. Ошол
ошондой эле айыл өкмөттөр, райондук түзүмдүн жетекчилери, айыл тургундары баардыгы жапырттырмак ынтымакташууну узатып алдык. Жакшы. Эми боло турган алдыдагы ушу көчмөндөр оюнуна өтсөк, баарыбыз жакшы билебиз, Кырчындагы Этно шаарчабызда өтө чоң ири иш-чаралар өткөн атат да. Ал жактагы Сары Өзөн чүй боюнча кандай иш-чарага, салтанатка катышчу маанилүү, мечемделген иштер бар? Ошол жөнүндө кенен маалымат берсеңиз. Эми биринчи эле ушул Кырчында өтө турган иш-чарабызга Чүй облусу боюнча 15 боз үй тигилип жатат. Баягы сынактарда айтылган мыкты боз үй сынагы, хан боз үй жана тамак аш сынагы, ушундай боз үйлөр бөлүнүп берилген ар бир райондорубузга. Аны дагы Чүй облусунан тандалып алынган боз үйлөр болду. Мыкты деп себептегенде ушунча барып аткандан кийин биз байгелүү келишибиз керек. Бул кызыктыруучу сыйлык болгон үчүн ар бир жетекчи, ар бир ушу жерге катышып аткандар байге биздики деп баратабыз да. Андан тышкары ар бир боз үйлөрдө зергерлер, кол өнөрчүлөр жайгашат да. Ошонун ичинде мыкты даярдык менен тигилип боз үйлөрүбүз даяр уже биздики. Кудайым Аларды буйрса. кантип тандадыңыздар? Ошо боз үйлөрдү анан уус чеберлерибизди, Уус чеберлерибиз тандоо туру. Сынак бул бизде Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын комиссия түзүлгөн. Ушул ар бир сынакты тандоо түрлөрү өткөн, турлары. Ошондо аябай сынак катуу болду. Көпчүлүк катышуучулар ондай өтпөй калды да. Булар мыктылардын мыктылары тандалып, ошо бирден гана район катышып атат. Мурдагы билесиз го, мурдагы көчмөндөрдө биз жапырт бир ордо болуп катышчубуз да. Бул көчмөндөрдө андай болгон жок. Мында ар бир район мыктынын мыктысы гана тандалды. Мында комиссия катуу иштеди деп айтсам жаңылышпайм. Анда ошо айтып купуя сыр болбосо, боз үй мыктынын мыктысы болуп Чүйдү көргөзгөнү кайсы жактын, кайсы райондуку баратат, уус чеберлер каяктан тандалынып, мыктылары баратат? Эгер купуя сыр болбосо айтып кетсеңиз. Сиздердин ысык атадан кайсы тармакка катышкан атат? Мен баягы купуя сыр деле болбойт. Мисалы айтып кетсем, биз Ысык Ата району ушул боз үйдү даңазалоо максатында ушул Шамдагай боз үйдү тигүү сынагына катышат. Ошондой эле ошол эле боз үйдү чечүүгө дагы катышып жатабыз. Эми бул билесиздер, мурдагы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда, 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда биз Ысык Ата дайыма биринчи орунду алып келгенбиз. Баалуу сыйлыктарды алганбыз. Мында дагы мыкты даярдыктар бар. Анан быйылкы өзгөчөлүгүбүздү айткым келип турат. Ошол чечүү, боз үйдү чечүү сынагында биз баягы айылдык маданият үйүнүн кызматкерлеринен топ түздүк. Бул баягы биз ага да бир топ түйшүк жараттык. Түйшүктөнүп баягы машыгууларды өткөрдүк. Эми боз үйдү ар ким эле чечип, ар ким эле тиге албайт да. Ошону жобонун негизинде биз мыкты даярдыкты көрдүк. Буюрса 27-синде биз жолго аттанабыз. Андан ары Кырчындын өзүндө барып дагы таза абада машыгабыз. Анан байгелүү орундалабыз деп ойлонуп атам. Эми ниетибиз дурус деп койду. Жакшы. Даярдыктарыңыздар жакшы экен. Сары Өзөн Чүйдүн атынан кайсы райондун, кайсы жердин боз үйү баратат? Мыкты кыргыз боз үйү бул жылдагыдан өзгөчөлөнүп, ошол боз үйдүн ички тышкы жасалголоолорун айтып бериш үчүн мурда биз бир гана кыргыз тилинде гана айтып берчүбүз да. Бул жолу өзгөчөлүгү орус жана англис тилинде эркин сүйлөгөн биздин айымдар жакшынакай боз үйүбүздү даңазалатып, жакшы маанайда тааныштырып берет. Өзгөчөлүгү ошо англис тилиндеги адамды таптык, ошол тааныштырып берет. Бул ошо мен айткым келет, биздин боз үйүбүздө дүйнө жүзү түз эфирден баягы чагылдырылат да. Ошону менен биз сүйүнүп атабыз. Чүй облусу Кудайым буйрса өзүбүздүн ордобуздагы боз үйүбүздү мында мыкты даңазалайбыз деп. Эң туура, себеби Сары Өзөн Чүй жергесинде мисалы Кыргызстан боюнча 100дөн ашык азыркы статистикалык маалыматтар боюнча элдер, улуттар жашаса, алардын арасында көпчүлүгү ушу Сары Өзөн Чүйдө.
ала тоону аймакташ ушул жерде жашап келет. Эң сонун андан тышкары көптөгөн дүйнөдөн туристтер келет, меймандар келет, телекомпаниялар келет. Англис тилинде болсо, сиз айткандай даңазалаганга биздин улуттук сыймыгыбызды, боз үйүбүздү чоң шарт түзүлөт экен. Андан кийин дагы бир эми райондорду айтпай эле коеюн, бул эми сыр болсун. Ооба. Андан кийинки биздин дагы бир боз үйүбүз болот, ал көчмөн даамы. Бул жерде улуттук биздин тамак аш суусундуктар коюлат. Бул жерде дагы бул тоже сынак болуп эсептелинет. Буга чейин баягы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнда дагы биз ушул көчмөн даамы боюнча биз байгелүү орунду алып жүргөнбүз. Баягы гран-приге жетпесек дагы байгелүү орун менен кайтканбыз, кайтчубуз. Мында ойлойбуз, эң алдыңкы орунду биздин Чүй облусу алат. Көчмөн да даярдыгыбыз мыкты деп айтсам жаңылышпайм. Жалпы канча ушу спорттун түрлөрү боюнча дагы аякта өзүңүз билесиз, көчмөндөрдүн ар кандай салттуу оюндар өткөрүлөт. Биздин спортсмендер барган атат, катышуучулар барган атат, канча тренер болот, кайсы түрлөрүнө катышат. Абдан жакшы суроо. Ушул Чүй облусу боюнча спорт чеберлери дагы машыгуусу мыкты болду. Спорттун түрлөрүн атап кетсем, көкбөрү, тайган оюну бар экен. Андан тышкары ат үстүндө жаа атууга катышат экенбиз. Анан бүркүтчүлөр барат экен. Ошондо баягы биз республикадан тышкары Чүй облусу 9 спорттун түрү менен катышат экен. Анан буларда дагы тандоо чемпионаты деп коет экен. Биз баягы тандоо түрү маданий чарада айтсак, буларда деген чемпионаты деп коет экен тандоо. Ошондо да булардан мыктыларын тандап, ошондо бирден гана кишилер жободо белгиленген экен. Бирден гана киши баратат, ошондо 9 спортсмен бара жатат. Булар дагы даярдыктары абдан мыкты, буюрса байгелүү орун менен келебиз деген терең ишеничтебиз. Ал спортчуларды деле баягы сиздердин тараптан дагы ушу мамлекеттик Чүй облусунун бийлиги өкүлдөрүнүн, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн тарабынан дагы жардам көрсөтүлүп, ар тараптан дем күч берсеңиздер керек ошол спортчуларга. Албетте, буларга биринчиден баягы бизде облустук спорт комитетибиз бар да, ошол жетекчиси менен биздин ыйгарым укуктуу өкүл Эркинбек Токтогонович Ашырбаев тыгыз байланышта болгон. Эмнеси кем болсо, эмнеси жетпей жатса, бүт баарын толуктап беришти. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүккө да терең ыраазычылыкты билдирип кетели. Бүт иш-чарабыздагы болгон кем-кетигибиздин баардыгын толук камтып, чечип берип жаткандыгына. Андай колдоо болбосо иш-чара өзүнүн максатына жетпей калат да. Ошон үчүн биз дайыма ушул колдоого берип жаткандыгына ыраазычылык билдирип кетем. Биз дагы толугу менен сиздин айтканыңызга кошулуп кетмекчибиз. Бул жерде чындыгында эле ар облустан, андан тышкары ар өлкөдөн жүздөгөн спортчулар катышып, атлеттер катышып, спорттун ар кандай түрлөрүндө өз күчтөрүн сынашып, байгеге жетишүүгө аракет кылмакчы. Биз ишенебиз, биздин Сары Өзөн Чүй жергесинин дагы жигиттери, уул кыздары сөзсүз түрдө байгелүү орундарга жетишип, жеңиштерди Сары Өзөн Чүй жергесине илип келет деп. Себеби өзүңүз айтып аткандай эле, кечиресиз, даярдыктар өтө жакшы экен. Дагы бир өтө маанилүү, өзүңүз тейлеген ушу маданият тармагына өтсөк да, албетте спорту менен, сынактар сынагы менен, бирок андан тышкары дагы музыкалык, театралдаштырылган чоң иш-чара, салтанаттар каралган. Ошого даярдыктар боюнча айтсаңыз. Сиз туура суроо бердиңиз. Ошол Ысык Ата район таланттарга байбыз, билесиз да. Бизде ушул Ысык Ата райондук маданият бөлүмүнүн астында Болот Эдигеев атындагы Ысык Ата Арашан элдик фольклордук ансамбль бар. Биз ушул фольклордук ансамбльди абдан мыкты даярдыктабыз. Биз этно базарда кырчында 2 сентябрь күнү жалгыз ушу Болот Эдигеев атындагы Ысык Ата Арашан элдик фольклордук ансамбль концерт беребиз. Бул биздин өзгөчөлүгүбүз, баягы биздин район таланттарга бай экендигибизди дагы бир жолу көргөзөбүз. Буюрса, бул эч бир районду кошкон жокпуз. Биз жалгыз гана ошол фольклордук ансамбль концертин өткөрөбүз. Жалаң мен билгенден ал жерде кесип коюп, профессионал, жогорку билимдүү музыканттар ычылашты. Ооба, өзүңүз билесиз, биздин ал жакта эл артистибиз бар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынай Нарбаева эжекем бар. Маданиятын мыкты эмгек сиңирген артисти Токтогул Ырсалиев, Тилек Найманбаев, Токтогулду Ырсалиев таныстык, ошолордун баардыгы ушу бизде эмгектенишет. Биз алар менен ар дайым сыймыктанабыз. Ошон үчүн мен аябай сыймыктануумен айткым келет, ошо этно базарды ошо биздин районго бергенине.
биз ошол жерде чоң концерт өткөрөбүз буюрса. Бул өтө чоң сыймык себеби элестетсеңиздер, канча деген ырчылар, чоорчулар деп колго асбаптарын көтөрүп барып ошондой ири иш-чарада өзү талант өнөрлөрүн көргөзү келет, бирок сиздерге буйрулуптур да. Демек, урматтуу элебичилер, эстеп калыңыздар, 2 сентябрь 14:00 баштап кайсыл жерде? Кырчын жайлоосуна Этно базарда. Этно базарда. Өзүңүз биздин жогоруда конобуз айтып өткөндөй эле, кыргыз элине атак даңкы менен, таланты менен таанылган, аттын кашкасындай таанылган атактуу эже, агайларыбыз, инилерибиз чоң концерт берет экен. Кудай буйрса, кырчында мен ошол мезгилде сөзсүз барып көрүүгө аракет кылмакчымын. Барыңыздар, чакырабыз. Сөзсүз андан тышкары кандай дагы чүй жергесинин таланттары өз өнөрлөрүн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары ошол көчмөндөр айылында бизде эме улуттук каада салт оюндары өтөт. Аякта биз баягы кичине өзгөчөлөнүп, кыз оюн багыты боюнча ошол конкурсту, сынакты тандап алдык. Бул ошону дагы көргөзөбүз буюрса. Кандай ал кыз оюну? Кыз оюну муну Жайыл району чагылдырып берет, Кудай буюрса. Бул баягы биздин каада салтыбызда унутулуп калып бара жаткан оюндардын бири экен. Ошону кайра жандандыруу максатында ошол оюнду тандап алышты. Муну дагы сынактан бир нече сынак бар болчу. Ошонун ичинен ошол кыз оюну тандалып алынды. Демек, бул улуттук баалуулук, каада салт, наркыбызды багытталган чоң бир сынак болот экен да. Анан дагы эле ошол көчмөндөр айылында бизде уз уста кол өнөрчүлөр болот. Ал жерде жыгач уста, зергер, саймачылар, ошол сыяктуу кол өнөрчүлөрүбүз болот. Ал дагы баягы тандоо туру өткөрүлдү. Андан да тандалып алган мыкты деген биздин уз усталар бара жатышат. Ал жердин өздөрүнүн өнөрлөрүн, мастер-класстарды ошол жерден көргөзүшөт. Эң мыкты выставка, көргөзмөнү көргөзөбүз деген терең ишеничтемин. Айтсаңыз, демек, баардык ошо жогоруда айтып өткөнүңүздөр эле ар бир сынакка көптөгөн айлардан бери даярданып, биякта кароолор катуу жүрсө керек. Качан даярдыктарыңыздар башталды? Анда былтыртан бери эле ушул багытта иштеген окшойсуздар. Баягы биздин Кыргыз Республикасынын Чүй областный ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Алимбековнаны билесиздер го. Ошол кишинин астында биз ошол сынактарга былтыртан бери даярданып келатабыз. Бирок эми жобо бизге жыл башында чыкты. Анан ошондон биз ар бирибиз тармакка бөлүндүк. Ошол тармакка бөлүнүп баарыбыз чогулганда кайра тандоо түрү болду. Турдагы дагы куладык. Көпчүлүк нааразычылык, баягы кулагандар нааразы болобуз да. Мен өтмөкмүн, мен бармакмын деп өтө мындай жыл башынан бери эле ошол эмеге дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык көрүп келатканбыз. Анан бизге оңой болду, ошол жакын калганда тандоо турлорун бат-баттан өткөрүп, тандап алууга оңой болду. Андан сырткары дагы бизде саркеч улуттук кийим сынагы болот. Аны дагы бизге Москва району тандап алышты. Ошон аякта дагы биздин кыргыздын баягы улуттук кийимдери, нак, нукра, баягы азыр билесиздер да, баардыгы синтетика аралашып кетпедиби? Андайлар болбойт. Бүт этно багытындагы, этно материалдан даярдалган саркеч кийимдердин сынагы болот. Бул дагы өзгөчө бир сынактардын бири болуп эсептелинет. Ага да даярдабыз, мыкты уже тандоо түрү алынып, даярдалып, учурда репетициялар, машыгуулар жүргүзүлүп бүттүк, уже жолго аттанабыз да эми. Бүтүп калды уже аныбыз дагы. Андан кийин дагы бир өзгөчө бир сынактардын бири бул жашоо жарыш сынак, эстафета деп коет экен. Мында баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды көргөзөт экенбиз да. Биякта ушул сынакка чоң ата, чоң эне, үй бүлөдөгү уул, келин, небере, чөбөрөгө чейин катышкан бир жакшы эстафета сынагыбыз жүрөт. Буга дагы мыкты даярдык буюрса, өзүм катышам, көрөм деп атасыз да, ошол сынактын баарына жеринен барып көрсөңүз, жеринен барып чагылдырып берсеңиз, абдан бизге эмне да, мындай сыймык да. Кудай буйрса, сөзсүз түрдө сиз айтсаңыз, эртең эле кетип келип баштады да. Өзү Сары Өзөн чүй жергеси Кеминден башталып,
тиги суусамырдан бүтүп атат Панфилов району менен да. Ушул биз айтып аткан сынактарга ар бир райондон делегат болуп барчылар барбы? Ар бир сынакка катышчу райондор болдубу же такыр катышпай четте калып калган райондор болдубу деген суроо да. Бул жалпы ошол Кырчын жайлоосунда 10 сынак болот. 10 сынакта бардык Чүй облусундагы Сары Өзөндөгү бардык райондор активдүү катышышат. Мындай айтканда, сынакка катышуучулар менен бирге 1000ден ашык киши барат. Ал 1000ге жакын кишинин барарын, билесизден баягы транспорт жагын чечиш керек, жатаканасын чечиш керек. Ушунун баары алдын ала чечилди. Ошол 1000 киши жакшынакай барып жайгашат. Тамак ашы, жатаканасы, транспорттун баары чечилип, буюрса, жолго аттанабыз. 1000ден ашык киши барат. Аябай чоң делегация баратыптыр. Эми Сары Өзөн Чүй өзү кең областтардын бири да. Бардык элди батырган. Ошон үчүн бардыгы барыш керек деп ойлойм. 1000ге жакын киши бул чоң эле делегация. Эми баягы биздин Сары Өзөн Чүй жергесине сизге окшоп даярданып аткан азаматтар менен бир катарда эле бөлөк областтарды деле ушинтип шымаланып жеңишке жетебиз деп баратса керек. Эмнебиз менен өзгөчөлөнүп, эмнебиз менен биз жеңиштерге жетишибиз мүмкүн? Биз ушул ар бир сынактан биз жеңишке жетишебиз байке. Бардыгы Шамдагай боз үйлөрдөн жетишебиз. Жашоо жарыш дегенге эстафетадан алабыз. Мыкты боз үйүбүз, мыктынын мыкты боз үйү биздин областта даярдалып атат буюрса. Ошо мыкты боз үйдөн алабыз. Орунду. Да бардык 10 сынакка катышсак, 10 сынак тең байгелүү келиш керек. Демек, жалпы 10 сынак болот экен да, бул Кырчын жайлоосунда. Ошонун бардыгына Сары Өзөн Чүйдөн катышып атышат. Бүт активдүү бардыгы катышат. Буякта мен учурдан пайдаланып айткым келет, ошол жергиликтүү бийликтеги биздин жетекчилерге ыраазычылыкты билдиргим келет. Себеп дегенде, жергиликтүү бийлик бизди колдобосо, элди колдоп, элге мотивация бербесе, бул иштер эчке ашпайт экен да. Ошол жеринен колдоо көргөзүп, айыл өкмөттөрдөн бери ошол өздөрүнүн болгон салымын кошуп, кандай болсо дагы жасайбыз, барабыз, аткарабыз, элибизди чыгарып беребиз, элибизди алып барып беребиз деген бир жакшы уран менен ынтымакта буюрса баратабыз. 31 августта расмий ачылышы Бишкек аренада өтөт. Ал эми 6-сына чейин, 6-сентябрга чейин бул Кырчында, Чолпон Атанын ар кайсы локацияларында өтмөкчү да. Демек, сиздер ага жетпей эле эртерээк барып даярданууну баштайт экенсиздер да. Себеп дегенде ар бир сынак бул машыгууну талап кылат. Жеринен барып жайгашып, жерин көрүш керек. Ошондой бир өзүнүн талаптарына жараша эрте барып даярданганга туура келет бизге. Демек, эртең бир сүңтөн аттанат экенсиздер да. Бүгүн мисалы биз өзүбүздүн районубуздагы Биримдик Кербени улуттук маданий жанагыл баатырларыбызды узаттык да уже биздики кетти деп эсептесек болот. Райондон кетти да, чыкты. Ошондо биздики уже 25-нен баштап эле уже дүйнөлүк көчмөндөр оюну башталды деп эсептейбиз. Ооба, себеби аякка барып боз үйлөрдү теңиштер керек, андан тышкары өзүңүз айткандай сөзсүз машыгып даярданыш керек. Анын баардыгына адаптация керек. Сөз түрдө тоо да бийигирээк жерде өтөт. Эми буга чейин тажрыйбаңыздар бар экен да. Катышып жеңиштерге жетишип кеткен. Буюрса барды бүт. Мен өзүм баягы 6-чы дүйнөлүк оюндарына катышып атам. Мен үчүн бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну уже байсы айткандай мол тажрыйбам бар деп айтсам жаңылышпайм. Эми бул 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнда Чүй болсо, эң алдыңкы областтардан болуп келебиз, байгелерди алып келебиз. Өзүңүз үчүн 6-чы жолу катышып атыптырсыз көчмөндөр дүйнөлүк оюндарына. Көчмөндөр оюну сиз үчүн эмне? Бул көчмөндөр оюну мен мен айткым келип атат, ушу быйылкы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өзгөчөлүгү бул бизде баягы иш-чара башталганга чейин суу алуу аземдери болгон ар бир райондо, ар бир жерде өттү. Эми ошол суу алуу аземи бул мурда болгон эмес да мындай. Ошондо мен ушу сууну биз ушундай сууга болгон сүйүүбүздү, суунун баалуулугун ошо элге жеткирип, сууну ушундай бир барктай билгенибизди элге даңазалап атканы мени абдан кубандырат. Андан сырткары могул биздин
ат менен жүрүшүп атпайбы, ошонусу аябай суктандырат. Менин өзүмдүн бир патриоттуулук сезимимди ойготту да. Мен мындай жүрөгүм титиреди бүгүн, кадимкидей атчандар сөп дегенде, баягы Кербен бизде Панфилов районунан бери келатышат да. Ошондо баягы биздин патриот жигиттерди көрүп, ушундай бир сыктануу менен карап узаттык да. Ошол көчмөндөр оюну ошол элге жөн эле оюн болбостон, элдин мындай духовный, моралдык жактан мындай көтөрүү дегентип эсептейм, бириктирип, ынтымакка чакырып, ошондо өзүм деле ошондой кабыл алдым да, өзгөчө кабыл алуу менен. Буга чейин мындай болгон эмес беле, буга чейинки 5 өткөн дүйнөлүк оюндарда. Буга чейин өтө мындай даңазаланган эмес болушубуз керек дейм да. Баягы кырчынга барчыбыз, анда деле ушул боз үйлөрүбүз, кыргыздын улуттук каада салттарын, ушундай эле боз үй сынактарын, тамак аш, шамдагай боз үй, ар бир сынакка активдүү катышчубуз да. Бул жолку 6-дүйнөлүк көчмөндөрдө ушундай бир айыл аймакты аралап өткөн жөө жүрүш мен аябай бир башкача бир патриоттук сезимди ойготту да. Ушундай бизде ушундай мыкты батырларыбыз, мыкты патриот жигиттерибиз бар экендигине аябай суктандырды. Эң сонун убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө айтылган сөздөр болсо кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат. Эми ушул жалпы кыргыз элинин, анын ичинен биздин Сары Өзөн Чүй элинин ушул алдыдагы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюну менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул биздин мамлекетибизде өтүп жатканы үчүн дагы биз аябай сыймыктанып атабыз. Дагы бир жолу биз дүйнөгө ушундай таанылып атканыбызга абдан суктанам. Ушул баардыгыңыздарды ушул биздин кырчында өтүп жаткан иш-чараларыбызга чакырып кетмекчимин. Ошол мүмкүн болсо, сөзүбүздүн аягында программа болсо кайсыл жерлерде ошо биздин балким Сары Өзөн Чүйдөн барып, биздин жигит кыздарыбыз барып, мен 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин ошол Кырчын жайлоосуна келип, биздин ар бир буякта бир эле Сары Өзөн Чүй эмес, бүт республика ошол жерде болот. Ошол жерде бар бирибиздин даярданган каруу сынактарыбызды көрүп кетсеңиздер болот. 1-нен 6-сына чейин. Сөзсүз түрдө мен да чакырып кетмекчимин. Бул сиз бактылуу экенсиз, 6-сына катышып атырсыз. Ошондуктан мен буга чейин 2 оюна гана катышкам. Ошол себептен мен суктанып атам сизге. Мен да урматтуу телекөрүүчүлөр баарыңыздарды чакырып кетмекчимин. Бул улут сыймыгы, эл сыймыгы. Кыргыз ар бир кыргыз деп жүрөгү соккон адамдын сыймыгы деп айта аламын. Себеби 6 бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну быйыл өзгөчө форматта өтүп атат. Мынакей болуп көрбөгөндөй Орто Борбор Азиядагы эң эри, эң чоң стадион 31 августта Бишкек арена ачылып атат. Ошол жерде расмий түрдө көчмөндөр оюнунун ачылышы болот. Андан тышкары Кырчында болуп көргөндөй өзгөрүүлөр болуп, атайын көчмөндөр айылы курулуп атыптыр. Сиз айтып өткөндөй эле ондогон өзгөчө кооздукту жараткан маданий программалар бар экен. Колдон келсе сөз түрдө барып көрүп, суктанып келишибиз керек. Бул биримдикке, ар бирибизде ынтымакка, туура айтты биздин коногубуз, мекенчилдикке баарыбыздын жүрөгүбүздү козгоп, бириктирип чакыра турган иш-чара. Сизге убактыңызды бөлүп, атайын ушул Сары Өзөн Чүй жергесинен ошо бүткүл дүйнөлүк 6 көчмөндөр оюнуна даярдыгы боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Өзүңүз айткандай, атайын кандай ой максат менен баратсаңыздар, ошонун баары орундалып, жеңиш менен келиңиздер кайра эл жериңиздерге. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Ошол жерден күтөбүз сиздерди да. Сөзсүз, Кудай буйруса барабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.